Assalamu alaikum ağayın. Kayradan aytıp göreli ulu men üçün hem oşondoy kişi ustad Kırgız adabiyatının ayrıca teatr önörünün ensiklopediyalık dengelde bilermanı Ernis Tursunov Ababız aytçı daima tirүүлüğüңdү bilgisi turuş üçün da жазып жүрүп атыр деп. Эми аз жазганыңды көп окулбай атат. Газет, журнал, китеп дегендин абалы кыйын бизде Кыргызда. Анан ушул интернетке чыгабыз. Интернеттен бугубузду, кусалыгыбызды, сагынычыбызды таратабыз. Элге учурашып туралы дейбиз. Эми азыр эмнени айтса болот? Көрүп билгендерден мына бизде Ленин районунда шайлоо өттү. Шайлоо эми Араңжан өттү да. Араңжан өттү. Ушу шайлоо деле эмес бул. Биздин элдин кайдыгерлиги деп атпайбы? Жок, кайдыгерлик эмес. Бул элди шайлоого болгон ишениминин кеткени. Тагыраак айтканда. Айрыкча ошо шайлоо көмгө ишенбей калганы. Көптөн бери эле айтып жүрөбүз, ошол шайлоо көмдүн төрө айымы Шайылдабекова айымга ишенбей калганы. Шайылдабекованын эми жоруктарын билебиз. Кандай шайлоолорду өткөрүп келгенин. Анан кандай эле бийликке жагат бул киши билбейм. Айрыкча мына чоң тополоңдорду эске алалы. Жээнбековдун учурундагы шайлоонун бурмаланышы, ошондой чоң крупный орусча айтканда бурмалоолорго жол берген да бул киши. Анан эми дагы эле ээлеп отурат. Анан эми мына 120 миңден ашык шайлоочу болсо, ошонун 20 миңге жетпегени келди деп атат. Эми бул эми абсурдстанда. Эми анын дагы 5 миңи жана лидер болуп чыгып атат, депутат болом деп. Эми ал депутат кандай ошо элге таянат? Ошол элге таянат, кандай укугу болот? Деми болот баягы, күчү болот дегендей суроолорда. Эми биздин шайлоолордун ушул шайы кетип бараткан. Мындай кайра өзгөртүш керек. Мына шайлоо көмдүн өзүн ошол шайлоо кодексин жанагы мыйзамын кайрадан карап чыгуу керек да, милдеттендирүү. Мындай жүрүп отурсак шайлоонун такыр кереги жок болуп калат го, бир кезде эл келбей да калышы мүмкүн. Ушул жагы бизде бир кайгыра турган маселе. Дагы бир маселе эмнени айтабыз? Дагы мынабу эртең менен көрүп атсам Манас айылы жөнүндө ушу бузулат экен, баары эч нерсе калбай түртүлүп салат экен. Анан архитекторлор чыгып аттыр. Ал кээ бир архитектуралык курулуштар бар, жакшы, жок дегенде ошолор калса деп. Эми мен буну Манас айылы жөнүндө көп жылдар жаздым. Президенттерге кайрылдым убагында. Мына азыркы президент Садыр Жапаров айткандай, аткана эмес, итканага айланып калган ал жер. Иткана, жолбун иттердин мекени болуп калган. Ал шашылыш Манастын 1000 жылдыгына деп кожо көрсүн болуп салынган. Анан албетте жакшынакай архитектуралык бир көрүнүш имараттары бар эле, кичинекей курулуштары бар. Ошолорду сактап калса болот. Эми биз буфганга эле таптакыр талкалаганга машпыз да. 32 жылдан бери эле ушу талкалап эле келатабыз. Куруш деген өзү кыйын. Ошонун долбоорлорун элге салып, мынабу кезинде мен дагы бир сырдашып, сүйлөшүп жүргөн, кеңешип жүргөн мына Ташкул Керексиз жөнүндө көп айтам. Ушу Ташкул аке да бир сүйүнгөн ошо өлөрүнө чукул, дүйнө саларына чукул. Ошол жаңы бийликтен мага кабар келди. Тагыраак ушу Садыр Жапаровдон кабар келди. Анда Садыр Жапаров жаңы президент болду эле, ал өкмөт, убактылуу өкмөт башкарып аткан кезинде ушу жаңы Манас айылын жаңыдан салуу, ошону сизге тапшыралы деп ошондой сунуш болгон экен. Ага киши ошентип айткан мага. Абдан сүйүнүп, ушул бир салам деп кыялданып жүргөн да Манас айылын. Чынында Ташкул Керексиз көркөм өнөрдүн, көркөм архитектуранын гении деп жазам мен бул кишини. Мына Ысык көлдөгү салып кеткени калды да Кыргызга. Ысык көлгө көрк кошуп калды Урух ордосу. Тияктагы болсо Аалам ордосуна эми киши жетпей калды. Акчасы дагы кыялы бойдон калды, каражаты жетпей калды. Ошол кездеги утурумдук президенттердин бирөө да колдогон жок. Анан кайран Аалам ордо эманы бүтөбү? Ал эми Ташкул акедей бүтсө дагы Ташкул акенин өзүндөй эч ким бүтүрө албайт. Бул кайталангыс бир чоң өнөрпоз киши эле. Ошол Манас айылын Ташкул аке келтирмек. Аттиң.
келтирмек да, укмуш кылмак. Анан эми азыр кандай салат, кандай курат, муну элге салып, жана архитекторлордун бизде бир жапма челек кылып эле бүтүрүп коюшат да көп маселени. Андай кылбай мындай бир элдик ишти элдин өзүнө салуу керек. Элдин арасында архитекторлор бар, туубас архитекторлор бар, дипломдуу архитекторлор бар, илимий архитекторлор бар да. Ушуларга салып көрүш керек да. Анан конкурс менен ошону бир куча эле орусча айтканда чечип койбой, ошону Манас айылы деп. Манастын атын алып жүргөндүн өзү, Айкөл Манас бабабыздын атын алып жүргөн жерлер болобу, эстеликтер болобу, жаңы имараттар болобу, бизге куттуу, ыйык болуш керек эле. Манастын арбагы деген бар. Кыргыздын мынабы дүйнө таанымында арбак колдойт, арбак урат деген түшүнүктөр бар. Ал деле кыргыздын тарыхында бекер калбаса керек. Анан бизде ушул канча жылдан берки бусабыз деп көчө көрсөтүп атат. Анан бусуш оңой, аны кайра куруш кандай, мерчеми кандай болот, ошол бүдөмүк. А бүткөндөн кийин аттиң деп калабыз. Ошону бир элге салыш керек эле. Бул дагы бир маселе дейли. Анан кечээ мына Султанбай Айжигитов депутаттын сөзүн угуп калдым, мына сессияда болуп аткан сөзүн парламенттеги. Ал киши эмне деп атат? Ал киши мына алтын 22-жылы баланча тонна алтын сатылып, анан кийин 1 миллиард 100 канча миллион акчага сатылып, анан анын 700 миллиону мына доллардын курсун кармап турууга жумшалган дейт. Эми ушунчай акыбалыбыз кыйын экен да. Мына бирдемелерди салабыз деп атат. Салган жакшы, жолдорду кайрадан куруу, мына жанданып мектептер салынып атат. Эми ушунчалык көйгөй көп да бизде. Бирок ишкана, бир орун, жанагы тентип кетип аткан балдарды кармап калуу үчүн бир заманбап, жаңы жылт эткен бир ишкана, өнөр жай куруу жагы байкалбайт да эч бизде. Байкалбайт. Анан ошол курсту кармап турууга ушунча акча кетип атат деп атат. Анын өзүнүн жанагындай бир жолдор менен сатса, алтын дегенде металл катары эмес, кандайдыр бир жолдор бар экен, а кишинин өзүнүн мерчем деген. Ошону мамлекет эмне үчүн укпайт? Анда канча эсе миллиарддаган акча келет эле деп атат. Сессияда айтып атат, а киши да абдан тажрыйбалуу адам го. Ушуларды эмнеге укпайт дейм да. Мына Акылбек Жапаров өзүнчө эле иш кылат. Өзү эмал билимине, тажрыйбасына таянып иш кылат, аны президент ишенип атат. Бирок эмне үчүн ушундай кишилердин бир угуп, анан элге жарыялап, мындай элдин да үмүтүн жандырып, ошондой болбойт. Мына өткөндө антимонополиянын жетекчиси алмашты. А баалар болсо кетип атат. Антимонополияң барбы жогун караган жок ба? Мына мен глобуска кирем, народный бүт аттары тескери да. Бир кыргыздын аты жок. Маркеттерге кирсең, бирөө да кыргыз эмес да. Кыргыздын аты жок. Кайда кыргыз тили деп какшап атабыз. А кирсең бүт сатуучулардын баары орусча сүйлөп атат, орусча. Мыйзамды тоотуп да койбойт. Президенттин айтып атканын тоотпойт. Мына акимдер эмне кылып атат, мэр эмне кылып атат деп кан какшайбыз. Анан ошол баалар кетип атат, күнүгө эле кошуп атат глобуста. Күндө кошуп атат. Аны антимонополия деген жетекчиси алмашты. Ал кандай келип, кандай көзөмөлдөйт мен ошол. Ал орунду кармап отуруштун кажети барбы Рынов заманында? Акча төлөп ага. Канчалаган акчалар төлөп аппараттар кармалып отурат да. Ушундай бир бизде бир кайчылашкан окуу ишканалар эмелер көп да, мекемелер көп. Мына канча бир эме кыскартыш керек эле мына. Бизде алакандай кичинекей Кыргызстанда, Швейцарияда 8 эле министрлик бар деп угам мен. Аны интернеттен окугам. Ал эми бизде канча министрликтер бар? Бир-бирин кайталаган, анан көчө министрлерди алып атат, кайра кайталап атат, кайра коюп атат. Шектүү кетип калганын кайра алып келип атат. А кандай натыйжа? Натыйжа маселеси начарыраак болуп атпайбы? Жылыш бар, натыйжа баягы реформанын жолунда бир тез, ыкчам, заманбап жасала турган иштер аз болуп атат. Анан эми мына эртең дагы жанагы Олжобай мырза мына биздин калемдешибиз дагы да айталы. Бул дагы өткөндө бир тилинин азабынан дейли. Ал кандай азап экенин тырмакчанын ичинде айтайын. Анан ушундай айтып коюп баланча жерге чакыр деп камады. Ал түрмөдө ыргар жазып,
кайра бизге жөнөтүп атат ыр жазып. Баягы ал өзүнчө эле баягы Заболоцкий болуп мыктырлар жазып атыптыр түрмөдө. Анан эми түрмө албетте жайлоо эмес. Көчө УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев айтып атпайбы? Түрмөдөгүлөрдү ушулар даттанып атат. Албетте түрмө деген ал курорт эмес, өздөрү салып алган деп аларды айтып атат. Туура, түрмө деген азап менен тосок. Ал тирүү жанга ыра көрбөйлү. Бир мындай нормалдуу аң сезимдеги адам түрмө деген ал бир жайлуу жер эмес. Ал түрмөнүн ошончолук. Анан түрмөгө мындай эле сөздү айткандарды, же жанагыдай бир чакырык митингдерди, тиги буларды уюштуралы дегендерди алып барып эле тыга берсек, анда бул Кыргызда канча киши түрмөгө отуруп каларын мен башым жетпейт да. Келечекте жүрүп отуруп, бул Кыргыздын оозун тыйыш өзү кыйын. Бул улуу океандай Манасты жараткан эл, бул бекер эл эмес да. Бул жалаң сөз баккан, сөзгө букмуштай бир маани берген эл, сөз байлыгы ушунчалык бай эл. Биздин мукураганыбыз мына Советтер Союзунан берки, андан мурунку орустардын бийлигинен бери келип эле айла жок ушул сөз, келегей сөздөр чыкты да ортодон жана. Ассимиляциянын, жок борборлоштуруудан, орусташтыруудан анан келегей сөздөр, анан таптакыр баягы мына Ашым Жакыпбековдун эле, маселен Ашикенин жанагы Теңири манасын окучу. Эмне деген кыргыздын сөзү, байлыгы. Окусаң, сынган кылычты оку. Төлөгөн Касымбековдун. Мынабы Тукебистин, мына Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк азабасын оку. Эмне деген Майданды оку Узакбай Абдыкайымовдун. Ал эми тетик ичкилик кобору менен мыкты жазган Мурзакенин, биздин устатыбыз Мурза Капаровдун повесттерин оку. Шаңгырайт да, эмне деген кыргыздын сөзү, байлыгы, коборлору, диалектикалары. Мунун баары азыр жок. Азыр бир 50% эле сүйлөнүп калабы. Андан да азайып баратат да. Кетип атат. Тилибиз кандай жардыланып атат да. Мунун келечеги эртең бизде жакында ушул түрк тилдүү элдердин тил форуму өткөн атат. Мына бизде биринчи жолу деп атат. Бул да чоң мына биздин түптүү эл экенибизди, эзелки эл экенибизди, байыркы элибиз эл экенибизди ошолор таанып, Түркия баштаган мына түрк мамлекеттер таанып бизге келип атат. Ушуну колдошубуз керек. Анан биз жаран катары ар кимибиз ойлонуп, бул жапырт иш жасаш керек да. Бири-бирибизди эле мына чукулап эле, бири-бирибизди эле камап эле, же болбосо бир аалам эмнеге кетип атат. Согуш жүрүп атат да, кызыл кыргын согуштар жүрүп атат. Украина менен Россиянын ортосунда. Биз ошондойдо мынабы аман калуунун, улут болуп сакталып калуу, мамлекеттик сакталып калуунун бирден бир эле өлгөсү эмне? Ынтымак, темирдей. Бекем буйтулган таштай ынтымак. Анан кийин албетте тартип, андан кийин анан билим, дипломатия. Аба менен суудай керек болуп турбайбы? Ушул да бизди сактап кала турган ушулар эле. Мына өткөндө Макеле Өмүрбай деген боорубуз келип бизде жүрүп, мен ата бир жерден жолугушуп, аябай кеңири аңгемелештик. Макеле Өмүрбай. Көзүндө эмне деген турат булардын? Бизди караан тутат, бизди демөр кылат бул сыртта жүргөн кыргыздар. А биз болсо баягы эле идеологиябызды жөндөй албайбыз. Мындай талаш тартыштан чыга албайбыз. Анан баш көтөрүп сүйлөгөндөрдү сөзсүз карама каршылыктар, кагылыштар, ойлордун кагылышы болуш керек, кара күчтүн эмес. Диалогдор, анан жанагы ойлордун, эс тутумдун, билимдин жарышы, атаандаштыгы болгон жерде гана өнүгүү болот да. Анан дымырап эле бир хор менен ырдай берген жерде өнүгүү болот. Бир хор менен ырдатты, мына Кытай ырдатып атат. Бирок алардын жанагы экономикалык эркиндиги, экономикалык ырчактары, механизмдери укмуш иштелген да мына Кытайдыкычы. Кана элин кандай жанагы мен угуп сурамжылайм, кандай кредиттерди берет? Пайызсыз кредиттерди берет, оокат кыл дейт. Анан кыла албаса анан жазага тартат. Уурдамайды жок. Канча бир деңгээлде аларда деле болот экен, бирок аябай ырайымсыз жазалоо. Анан ал бир партиялуулук өзүнүн, бирок Кытай деле ошо чектен чыгып дүйнөгө кетип атпайбы, тарап.
демократиялы элдердин арасында сиңип кетип атат. Алардагы бир алкага адамзатты камоо мүмкүн эмес экен да. Кетип атат да. Ошон үчүн биз кичинекей бир уч, мына президент да кайталап кайра айтат, бир уч эл. Мына баса президент демекчи, өрт өчүргүчтөй деп мен салыштырам да Садыр Жапаровду. Эми бул кишиге кээде жаның ооруйт да, канты ушу сазда калган мамлекетти алып чыгам деп. Ушунун түйшүгүн алып, жоопкерчилигин алып жүрөт. Мына профсоюз дегенди канча жыл айып, илгери мен Нарын областтык газетте иштеп атып, мына негизсиз кызматтан кетип, КСОТ деген балекет бар болчу. Анда дагы мен бир кол койбой коюп, жана кол кое калган чатакта. Мына Адахан Мадумаров ойлонбой туруп кол койгон экен, көрүнүп турат. Эмне үчүн кол койгон? Кол койбосо Адахандай таза, Адахандай акылман, Адахандай чечен саясатчыны табыш кыйын өзү. Бирок ойлонбой кол койгон. Кол койгон деген. Мен ошо кол койбой койгон үчүн бир арыздын үстүнөн редактор, ошо кездеги редактор уюштурган. Анан мен редакторго жакпай, анан кызматтан себепсиз бошотулгам. Бул кичинекей тагдыр болгон менен адамдын тагдыры. 8 ай бош жүргөм. Ошондо профсоюз, Кыргыз профсоюзунун арыз жазып атып, кеңешчилердин кеңешин алып. Анан мен кайра 8 айда кайра восстановить этилгем. Калуу ошол айлыктын баары төлөнүп берилген. Мен кичинекей чакан тагдырымда ошол түйшүктөрдү, ошондой коого алуучуларды башыман өткөргөм. Кол коюм экен. Ошондогу профсоюздун күчү. Бүткүл дүйнөлүк профсоюз деген эмнени кылып атат? Ошол элдин жанагы таламын талашып, социалдык укуктарын коргоп, элди көчөгө алып чыгып керек болсо, баарын ордуна коюп берип атат го. Өнүккөн өлкөлөрдүн профсоюзу. Биздин эгемендик профсоюз эмне калды? Жалаң талап тономой. Жанагы Акаев доорундагы талап тономойду, була ана башында ушу профсоюз турат биздин, Кыргыз профсоюзу. Бүт элден жанагы укмуштай акча түшкөн экен, булар өзүнчө мамлекеттин ичинде мамлекет болуп алган. Буларды мен барып көргөмүн. Далай изилдеп жазгамын. Мына кече Садыр Жапаров президент барып ордуна койду. Койгондо да эң жакшы койду да. Биз колдойбуз мындайды. Профсоюздарды жегендер, тоногондор, саткандар көбү тирүү эле жүрөт. Ошолорду мына ушуну кустуруш керек. Урматтуу Камчыбек Ташиев мырза ушуларды кустурса болот да. Була жакшылап окшотпай, жакшы кустурса болот ушу профсоюзду. Бүт элдин мөлкүн сатышкан көлдүн боюнда. Булар эмне деген санаториялар, эмне деген ал тети Котурала эсирдин учурундагы столдор мебелдер менен отурат. Бер жагычы кожо көрсүн болуп. Ар жагынын баары башчылары сатып жок кылган баарын. Ошолор тирүү турат, көбүн сураш керек. Жанагы 15 жыл өтүптүр Мадумаровду иши кол койгону. Анан ал жанагы давности деп атпайбы? Статьяда жок деп. Эмнеге Мадумаровго бардагы тиги профсоюзга жок. Ошондой жебишкендерге жок. Тоногондорго жок. 10 жыл өтүп кетсе эле кечирип калыш керекпи? Ревизиялаш керек, баарын теңдеш керек. Ошондо акыйкаттык жанагы биздин көл акелеринин улуусу Мойтекенин айтканы бар да. Бу эмне дейт? Калыстык болбоюнча акыйкаттык болбойт деген. Калыстык болуш керек баарына. Бирдей ачык калыс. Анан ошондо акыйкаттык ордуна келет. Ошондо анын өнүгүү болот. Аман болуңуздар.